Кыяз мырза, жакында эле апаңызды умра сапарына алып барып келдиңиз. Ошол учурда достук командасы дагы умра сапарына барды, бир учурда барып калдыңыздар. Ошол сапар тууралуу айтып бериңизчи. Assalamu alaikum кыргыздар. Алла таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Ошол жерге бизге буйруган экен. Барып келдик. Ошол мен үйдөгүлөрдү алып бардым, апамды, карындашымды, платан болуп чогуу бардык. Биз командабыздан 3 күндөн кийин бардык. Ошол жакта жолугуп калып аттык. Кудайым насип кылып зыярат кылып келдик, жакшы. Барбаганга бир арман, барганга 1000 арман дегендей. Баргандан кийин кетким келбей, ал жак башка экен. Ушунчалык жумшактык, тазалык аябай жакшы экен. Көп сабак алып келдик. Ар бир жаранга насип кылсын барганга. Оюн жылып кеткенде эле ошол убакытты текке кетирбей, ошо ыйык сапарды белгиледиңиздер окшойт, э? Өзү биздин ошо жаңы жетекчи айтып аткан, оюндан кийин алып барып келем депчи. Ошол буйруган экен, ошо оюн болбогондон кийин эле сразу убакытты кетирбей барып келели деп чечим чыгарып, ошол алып кетишти. Ошол жетекчиге дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтабыз. Жалпы команданын Жалпы атынан. команданы алып барып келиш дагы оңой эмес. Алла ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу берсин. Анан баягы көк бөрүнү баарыбыз эле күтүп атабыз. Сиздер деле күтүп атсаңыздар керек. Эми биздин каныбызга сиңип калган да. Ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы бар го. Мисалы биздин мисалы жашообуздун жарым убакыты эле көк бөрүнө өтөт да негизичи. Ошондуктан бизге аябай эле мындай кызыксыз болуп атат. Анан Кудайым насип кылып ушу ыйык күндөрү бардык биз орозонун акыркы 10 күнүндө. Ошол кабанын жанында отуруп Алла Тааламдан ниет кылып сурап аттык. Ошол көк бөрүнүн башталып кетишине, өнүгүшүнө көптөн көп дубаларды кылып келдик эми. Алла Таалам буйруп башталып калсын. Ошондо дубаларыңызда дагы көк бөрү бар экен да. Ар бир дуба сайын тилек кылып аттык. Быйылкы жылы достук командасы өзгөчө бир трансферлерди кылды эле. Ошол оюн болсо кандай жыйынтыктар болот эле, бир мындай баары бир да жалпы кызыгуу болуп турат да. Эми баардыгы ал Алла Тааланын буйругу. Ушул нерсе жазылган экен. Ерлан байкебиздин да жаткан жери жайлуу болсун. Ушундай кырсык болуп кетти бир көк бөрүнүн тарыхында. 30 жылдан бери биринчи жолу болуптур. Мындай болбой эле койсун эми. Анан кандай дейбиз, ар бир жаман иштин артынан жакшылык болот дейт го. Ошол буйруса жаңы ипподромдор түшүп, жакшы условиялар болуп, ушу көк бөрү кайра бир жанданып кетет деген үмүттөбүз. Өнүгүүгө жол ачылат деген Буйруса. үмүттөбүз. Рахмат, ийгилик иштериңизге. Рахмат сиздерге.